Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Тавастагы бала бакчалардын шарттарын жакшыртууга жардам берүүдө. Бул жолу Айтматов районунун Бейшеки айыл өкмөтүнө караштуу Кара Буру айылындагы жаңачылган бала бакчаны эмеректер менен камсыздоого көмөк көрсөттү. Ага Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 406 миң сом жумшалды. Ал эми жалпы бала бакчанын курулушу 3 жылга уланып, республикалык, жергиликтүү бюджеттерден жана өнүктүрүү фонддорунан каражат бөлүнгөн. Жалпы жардамга айыл калкы ыраазы болду. Мынакей биздин кубанычыбыз да, мынакей неберелерибиз, биз бала бакчаны көргөн эмеспиз. Ушу союз тараганы өнүгө баштады. Ушунчалык мектебибиз ачылып, мынакей бала бакча жаңы ФАП курулуп, мынакей биз кубанычтабыз. Рахмат ушул жетекчилерге. Эркеле балдар бакчасы 2021-жылы курулушу башталып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен, тактап айтканда Кара Буру айылын өнүктүрүү фондунун эсебинен 2 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, пайдалуу курулуп баштаган. Бүгүн 2022-жылы түрткү берүүчү гранттын эсебинен 3 миллион сом акча каражаты каралып, анын ичинде өздүк салымы 1 миллион сом акча каражаты менен дубалдары тургузулуп, 2023-жылы Талас өнүктүрүү фондунун эсебинен үстүл чатырлары жабылган. Жалпы суммасы 4 миллион сомдун эсебинде каралган. 2023-жылы Талас өнүктүрүү фонду жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион сом акча каражаты каралып, толук кандуу иштери бүтүрүлгөн. Андан тышкары айыл өкмөтүнүн эсебинен 500 миң сом ички эмеректерине, 406 миң сом Альянс Алтын фонду тарабынан бөлүнүп берилген. Жакындан алыстан көмөк көрсөткөн демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңачылган бала бакча 50 орунга ылайыкталган, ичинде баардык шарттары бар, керектүү эмеректер менен жабдылган. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас областындагы бала бакчалардын шарттарын жакшыртуу багытында колдоолорун улантууда.